Урматтуу Айсулуу айым, азыр эми бул мыйзам долбоорунда биздин врачтар жеке менчик клиникаларга барып иштей албайт да ошондо. Бул врачтарга тиешеси жок, жалаң гана мамлекеттик медициналык мекемелердин жетекчилерге тиештүү мыйзам. Жетекчилер бул директорлор, башчылар. Жетекчилери Жетекчилер жалпы врачтарга эч кандай тиешеси жок бул мыйзамдын. эми жетекчилердин айлык майнасы канча азыркы учурда? Ким саламаттык сактоо министринин орун басары айтып койсоңуз? Орточо майнасы 25 миң 30 миңге чейин да. 25 миң 30 миң эми бул аз да азыркы учурдачы. Анан эми жумуш бүткөндөн кийин барып иштесе кандай бул мыйзам жол бербей калабы ошондо ушул мыйзам кабыл алынып калса? Бияктан бир конфликт интерес болуп атат да. Ошол мекемеде жетекчи болуп туруп, кээ бир пациенттерди возможно жеке мекемелерге жөнөткөнгө да врачтарга дагы поручение берип коюшу мүмкүн да. Ошондой конфликт интерес болуп атат да. Эми мамлекеттик ооруканаларда жанагы орун жок болгонуна байланыштуу бир топ жарандарыбыз жеке менчик клиникаларга барып атпайбы? Эми жумуштан кийин барып операция жасап тажрыйба көрсөтсө жакшы деп ойлойм го мен. Андай кылам десе, просто жетекчилерден кетиш керек, жүрүп врач болуп иштесе боло берет. Бул жерде жалаң жетекчилер эле экен да. Только жетекчилер, главврачтар, директорлор.